Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс Курулуш компаниясынын башкы директору. Біз азыр балыкчы шаарына келдик. Балыкчы шаарында биз 2023 жылы жайында ушундай болгон өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, чакан, сонун болгон үй салып бергенбиз да. Биздин кардарыбыз 2 жылдан бери ушул үйдө жашап жатат, 2 кыш кыштады. Бүгүн кирип үй жөнүндө обзор тартып, кардарыбыздан кичинекей интервью алып силерге бир маалымат берели дедик да. Эми жүрүңүздөр, биз менен болсоңуздар, биз сиздерге үй жөнүндө кененирээк маалымат айтып бергиле болобуз да. Бул үйдүн эң негизги өзгөчөлүгү башка үйлөр менен салыштырмалуу. Бул жерден деле байкасаңыздар болот. Бунун фундаменти мурда бар болчу, кардарыбыздыкы. Мурда чоң үй салынат деп салынган фундамент бар болчу экен участокты сатып алганда. Ошол участоктун жарым жартылайын бузуп кардарыбыз какой-то частын мол жак жагын калтырып, анан ошол фундаменттин үстүнө биз офиске келип бир проектти жактырып, ошол проектини ошол фундаментке ылайыктап туруп анан отургузганбыз да. И ошол бойдон азыркы учурда жашап жатышат. Уже 2 жыл өттү, азыр 2025-жыл. Мынакей, бисмилла деп, бул крыльцонун лестницасындагы кардарыбыз өзү куруп алган. Биз болсо фундаменттен кийинки иштерин кылып бергенбиз да. Дубалын көтөрүп, могул фасадын баарыңыздар билгендей, хауберг менен жасап, пластиктүү терезелерин коюп, водостокторун коюп, ветровой карнизтерин, вагонкаларын чаптап, сырткы мындай эшигин коюп бергенбиз да. Эми бисмилла деп үйдүн ичине кирели. Мынакей, үйдүн ичине кирдик. Үй жогоруда белгиленгендей өтө чоң эмес, чакан үй. Видеодо да планировкасы турат. Мынакей бул прихожкасы экен. Бул жерде баарыңыздар билгендей биздин электромонтаж турат. Андан кийин болсо биз негизги коридорго киребиз. Мынакей негизги коридорго киргенде ушул эле коридордон биз бүт жака чачырап кирип кетсек болот. Мынакей, биринчи биз бисмилла деп залдан баштайлы. Мынакей. Өтө чоң эмес. Үй баардыгы биригип, чисто жилой квадраты жөнүндө айтсак, 66 квадрат метрди түзөт. Мынакей планировкасы дагы видеодо көрүнүп турат, көрсөңүздөр болот. Сонун зал. Азыр кардарыбыз айтат, бул жерде биз болсо конок келбеген учурда дейт, мен бул жерге өзүм эле как спальня катары колдоно бергенге мүмкүнчүлүк бар, ошентип эле колдонуп атабыз дейт да. Отделкасын кардарыбыз өзү бүтүрүп алган. Эми бул жак бетинде болсо кухнясы жайгашкан. Мынакей. Шаардагы сонун эле квартирадай болгон үй да, айылдагычы. Эми айылда билесиңер да, мындай үйлөрдү времянка кылып салып алышат. Бирок бул болсо сонун эле өзүнүн так милдетин аткарып атат, Мынакей. Бул детский комната экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздин үйүңүздөрдө кичинекей бала болсо, баарыңыздар билесиңер, бул Куроми. Аты Куромиби? Мунун атычы? Мунун аты Куроми эмес, мунун аты дагы. Менин кызым дагы ушу Куромилерди чогултат да. Мынакей бул детский комната экен. Абдан сонун ушундай люстра коюлган экен. Мынакей, могул жерде көрсөтүп кетиш керек. Муну кантип көрсөтүп кетпейбиз, карагылачы. Бул сеникиби? Жок. Могулардын баарын ким таптаган бияка? Айдана Куроминин аябай жакшы эле окшойт, Жалаң Куроминин наклейкаларын чапталган экен. Эми биз кайра коридорго чыксак, бул жерде санузел бар. Мынакей. Бул жерге кирсек, санузел бар. Мынакей бул жагы душевой, бул жагында бойлер турат, унитаз турат, жана ошондой эле бул жагында кол жуучу раковина турат да. Ал эми азыр бул жак спальняга кирбей эле бололу. Бул жак спальняда киши бар экен, уктап эс алып аткан, дем алып аткан. Ушул үйдү, мисалы мына, ушул үйдү биз деген 2023 жылы кардарыбызга под евро ремонт. Баарыңыздарга кызык болгон суроо неме да, канча сомго бүттү деген суроо болушу мүмкүн. Биз ушул үйдү под евро ремонт деңгээлге чейин 2023 жылы 1 миллион 700 миң сомго куруп бергенбиз. Албетте бүгүнкү күндө баа андан кымбатыраак айланат. Жана бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү, фундаменти уже бар болчу. Жана ал суммага фундаменти кирген эмес да. Фундаменти жок. Дубалын көтөрүп, чатырын жаап, крышасын, потолокту жылуулап, сырткы бетин кооздоп,
пластиктүү терезелерин коюп, наливной полун куюп, стяжкасын куюп жылууланган. Жана ошондой эле дубалга гипсокартон чаттап, гипсокартондун үстүнөн биз шпаклевкасын, биринчи слой шпаклевкасын тартып, сырткы брондолгон эшигин коюп, вентиляциясын коюп, сантехникасын коюп, электромонтажын коюп бергенибиз. Материал, работа, доставка, биздин акыбыз, мамлекеттин налогу баардыгы биригип 1 миллион 700 миң сомду түзгөн. Бирок дагы бир жолу баса белгилейм, бул нерсеге фундаменти кирген эмес, жана бул сумма 2023 жылкы баа болчу. Баарыңыздар билгендей 2023 жылы баалар деген жылдан жылга кымбаттаганын гана үстүндө, сом кичине инфляция болуп атат. Россия менен Украинада согуш түздөн түз рубльдун курсуна таасир этип атат. Ошого байланыштуу бүт курулуш материалдары кымбаттаганын гана үстүндө. Ошол себептен бул баа азыркы учурда актуалдуу эмес. Эсе так сумманы чыгарам десеңиз, биздин офиске келесиз. Биздин офиске келгенде биз сиз менен фундаменти барбы жокпу таныктайбыз. Дубалдын бийиктигин 2,80 кылабыз, 3 метр кылабыз, 3,20 кылабыз, аныктайбыз. Терезеңиз пластиктүү болобу, комбинированный болобу, ошону тактайбыз. Ошонун баарын такташканга жараша бир сумма келип чыгат. Мен Усенова Жипара 23 жылы жай айында жолдошум экөөбүз ушу Балыкчы шаарынан Тор Айгыр көчөсүнөн Адекс фирмага үй салдырдык. Буюрса баары ойдогудай бүттү. 2 жыл кыштадык. 2 жылдын ичинде кыш бизге үйүбүз жуп-жылуу болуп берди. Жылуулукту жакшы сактайт экен. Свет менен эле чыктык, отопление свет менен өтө көп деле кеткен жок. 1 жылытып алсак көпкө жылуулукту сактайт экен. Азыр ушуга чейин жашатабыз. Буюрса жакшы. Жай кышкысын жылуу, жайкысын салкын болот экен. Рахматыбызды айтабыз Адекс фирмасындагы балдарга. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мисалы жана плитка сайганда бир кышта ошо канча сом кетти? 1,5 мыңдан төлөп аттык. 1300, 1500дөн төлөп аттык айына. 3 айда? 3 айда 4,5 миң сом. Ушундай эле. Ошо менен эле чыктык. Аябай эмени койгон жокпуз. Мындай күчтүү средний немеге эле жылдырып койсок эле ошо жылуулукту кармап турду да. Чоң эме кылган жокпуз. Кызыгып атышат, бара-бара кийин ушундай бүт үйлөр ушундай курулат экен деп атышат. Кызыгып сурап калышат, көрүп кетели, карап кетели. От жакпайт экенсиңер, жакшы экен деп кызыгышат. Ушул сип панелден үйдү өзүңүз мисалы жакын бир туугандарыңызга сунуштайт бересиз? Ооба, сунуштамакмын. Сип панелден кургулат. Ооба, сунуштамакмын. Минустар көргөнсүз бар. Минустары деле жок, көбүнчө эле плюс минустары ошо шумоизоляция кичине угулат экен. А так баары жакшы да.